ошол карате боюнча окшойт, жеңил бийиктикке секирүү боюнча. Орто Азия Казакстандын чемпиону, рекордсмени болгон. Кийин Азияныкы болгон. Муну бирок орус кесиптери эмнегедир такыр жазышып аптыр, кыргыз кесиптерде да. Анан бул эмнеге, бул чынбы деп ошо изилдеп атырып акыры таптым барын. Африканыкы да болгон дейт. Анын да чындыгы бар, бирок анын дагы себептери бар. Эмне үчүн айткандарынын себептерин бүтүн баарын далилдеп энди аракет кылдым. Англис тилдеги башка булактардан чукулуп отуруп. Бул азыр бул китептер сатыкта барбы жокпу? Китепке жок. Мен барып сурасам мындай эми азыр өтпөйт экен. Мына кече эле нускада болдум да. Ал эжем жакшы тааныйт мени. Келген сайын китеп аласың, башка дейт. Айтып ушундай деп атты, мага бирөөгө көрсөтсөм десем, чын эле албайт кыргыз китеп деди. Ал түгүл деди, мына биздин ошо нускага киргендердин китеп алам деп кирген адамдар дейт, саламдашпайт. Көпчүлүгү. Көрдүңбү? Ал окубай калды дейт. Турат ушул жерде канча китептер көрүп атасың деп. Өзү негизи ошол саламдашуу маданиятын үйрөтүү боюнча жок дегенде бир 5-6 саатты киргизиш керек окшойт мектеп программасына. Антпесе болбогон окшойт. Эми биз ата-энеден эле өтөт деп ойлогонбуз да, көрсө ата-эне деле берип жалжытпайт окшойт ушуну. Мен мисалы мына Америкадан келдим, Чехияда жүрөсүң. Ошол үйдүн тегерегине чыксаң, ошол үйдүн тегерегин алдындагы чех болобу, чет өлкөлүк япондор баары саламдашчу. Аны сен өзүң деле көрүп калдың. Америкада биз турган жанагы Лейкленд, Кемпленд дегенде мен эгерде басканы чыксам, жолдо басып жүргөндөрдүн 4төн 3-ү сөзсүз саламдашат. Биз тааныбайт меничи. Бирок сөзсүз саламдашат. Жашыраак болсо жолду мындай берип өтүп кетет. Ал эми Бишкекте айтайын, лифттен түшүп кетип атсаң, эч бир кыргыз бири менен бири саламдашпайт экен. Же жаш балдар орусча саламдашат, кыргыздар. Же аксакалдар мен мындай саламдасаң, анан карап калат. Бул ким эле дейт. Анан ошол подъездде мисалы Исанова, Московский деп биздин жанагы немеде баягы орустар пайда болуптур. Баары саламдашат. А кыргыз жок. Балдарын да үйрөтпөйт, башка да. Жана Элмирбек Иманалиев бир айткан го, жанагы буларда бир карысы деле шаарда эми бир киши экен да, саламдашсаң бул ким эле деп. Ушинтип карайт. Эми бул саламдашкан макул дейли. Аны мындай, бирок менин оюмча да туу, герб, гимн символу мамлекеттин. Тил ооба элдин символу, карым катнаш куралы дейли. Кыргыз тили ошол үчүн алда эң маанилүү символ болуш керек. Бирок кыргызда мени таң калтырганы, Бишкекте таң калтырганы, аптекага киресиң, кайерге барба, ресторанга киресиң, кафеде кыргыз менен орусча сүйлөшөт. Кирип барсаң орусча, официанттардын бардыгы, дүкөнчүлөрдүн бардыгы орусча сүйлөгөнү таң калды. Кыргызча сүйлөсөң, бирок байкайсызбы, ошол орусча сүйлөгөндөр саламдашат. Орусча саламдашат. Ооба. Кыргызча сүйлөгөндөр да саламдашпайт дагы да. Анан ойлойсуң го, бизде эмне таң каласың да. Дырыс, элдик журналистиканын асабасын бийик көтөрүп жүрө бер, түшүрбө. Рахмат. Эми бул Тобокел Мамыровдун бийиктиги, бул укмуш 50-60 жылдарда спорттун 7 түрүнөн Кыргызстан чемпиону болгон. Анан волейбол командасынын капитаны болгон. Эми бул кишинин легендага айланган өмүрү да. Тагдыры дагы буртуп. Анан бул эми мен биринчи чыгарган китебим эле, Чабайдан Чехияга канат кагып деп жыйнактары бар, алмаз өзүмдүн эмем бар. Кече карасам туруптур. Буунан дагы сага эстелик болсун. Ошондо макалалардын жыйнагыбы? Макалаларым бар, изилдөөлөр бар бир аз. Тиги эми бул жерде эң эле чоңу неме болуш керек эле. Поэзия жана живопись деген кызыктуу неме бар. Анан макалалардын жыйнагы, башка немелер. Мен үчүн абдан кызыктуу көрүнгөндөрү да. Мына Чыңгыз Айтматовду ким оңдоду? Бул жанагы Айтматов менен Шахановдун авторлошуп жазган немеси бар го, ошондогу орусчасы менен кыргызчасынын ортосундагы айырмачылык. Өтө көп чоң макала.
Dissident akın Şerali Nurmaniyadov maýygym bolчу. Muna Kuday jüregindegi Egemberdi bul Egemberdi Ermatov'dan çıgarmaçılığın mınday karap olturup oşondo jazdym ele. Bu kişi hazır dinge kirip ketip atat. Sözsüz emi kayda barat. Oşoldogo terimdep ketet okşoyt dedim ele. Oşol prognozum toora çykkan eken emi. Okup keyin pikirini aytasın da. Görüyorsun balkim жаңыларын. Негизи го биз журналисттер бир нерсени айтаарда, бир нерсени даярдап чыгарарда сизчелик эмгек кылып, сизчелик изилдеп, сизчелик далилдеп туруп анан сүйлөсөк, анда кыйла эле эмебиз кандай десем, журналистикага сапат кыйла көтөрүлмөк го дейм. Биз эми мындай кыла албай атпайбызбы, ошого чыдабай атабыз. Бул жерде дагы бир мындай менимче биринчи изилдөө болгон мындай кыргыз поэзиясы менен живопистин байланышынчы. Ошону изилдеген могул жерде сүрөттөрдө кандай, анан Шайлообек Дүйшөевдин, Эгемберди Эрматовдун сүрөттөрүндө жана аялдарды кандай чагылдырат, сулуулукту. А живописте кандай экен? Скульптура үчөөнү байланыштырчу. Сиз эми өзүңүздүн милдетиңизди аткарыпсыз. Жазарын жазып, китепти түзүп чыгарып коюпсуз. Эми бул жагы жок дегенде ошо даяр нерсени окуп коюш бизден калды да эми. Эми мындай менин оюмча да Александр Блок 1919-жылы же 20-жылы Санкт-Петербургда окурмандар менен жолуккан келет да, күн суук ачкан келсе демейде Санкт-Петербургда жанагындай белгилүү акын менен жолугуу 300-500 адам келип түшкөндө 20 гана адам болот. Анан тигил эч неме кылбай тартип боюнча 1 саат лекция болсо 1 саат орус поэзиясынын күмүштүгүрү жөнүндө сонун лекцияны окуп берип, келгендерге рахмат, байгыларга ыраазылыгын айтып кетиптир. Бул окурманды сыйлаган. Ошол 500 эмес 20 адамга суу куюлса, жанагы тамчы ташты тешет дегенде, бир адамга жетсе дагы, түшүнүп окуса да алда ийгилик. Мен ойлойм ошондой деп. Анан акырын бир экөөгө көбөйүп, геометриялык прогрессия менен 3-3-9 27 болуп кете берет. Бизден сурап калышат го баягы, өдүрүбүз кыргыз өнүгөбү деп ушинтип калышат да. Сизден дагы көп сураса керек. Биз качан өнүгөбүз деп. Анан мен айтам да, кыргыз китеп окуп калганда өнүгөбүз го деп. Эми бирок курсак ач кыргыз китеп окубайт деп мурда ошентип жүрчү элем. Азыр мындай карасаң, аш тойлорду карасаң, курсагыбыз деле тойду. Анан эмнеге окубай атабыз билбейм ушул. Же телефонго болуп кеттик. Мен мындай мен дагы ушуну өтө мурда ойлочумун да. Биз 30 жылда өнүгүп кетсек керек деп 90-жылдары ойлогон экен. Анымага да бир жерде олтурсам, классташтарым эске салышты. Кече жакын бир ай мурдачы айтышат да, сен ушинтип айтчу элең дейт. Анан мен бүгүн бир нерсеге көзүм жетти да. Экономикалык өсүү, руханий өсүүдөн мурда келет экен. Бирок Европанын тарыхын карап олтурсаң, эл тойгондон кийин ал баягы бир аз турмушу калыбына келгенден кийин руханий азык издей баштайт экен. Андан дагы биринчи үлгүнү ким? Карапайым адамдар эмес, муну ачык айтыш керек. Баягы каймагы дейт, же болбосо билимдүү адамдар баштамайынча башкаларга жүк кетпейт экен. Алар үлгү көрсөтүш керек. Мына мындайча айтканда, бүгүн депутаттардын эсимде бир нече жыл мурда баягы журналисттер коридордон кармалып, кайсы китепти окудуңуз десе, баары эле Айтматовду айткан. Эмне үчүн сен кинодон көргөн башка, башка бир жазуучуну санаган Төлөн Касымбековду айтышкан, башканы эч кимди айта алган эмес ошондочу. Жаңы жазуучулардан, же жаңы чыгармалардан, же баягы дүйнөлүк адабияттан. Анан маселе ошондо болуп атат. Алардын окубаганы тилинен байкалып атат. Жогорку кеңеште мындай берилген интервьюлардан, YouTube'дан көрүп атабыз. Ой жүгүртүүлөрдөн көрүп атабыз. Ал эми экинчи анын өнүкпөй калышы дагы экинчиси мону карасаң. Мына Совет бийлигин айтып атат, бүгүн тигиндей мындай деп сындап атканда, ошол маалда коомдук экономикалык, социалдык, теориялык журнал бар болчу да. Коммунист деген, башка орус тилиндеги мисалы журналдар бар болчу. Алатоо канча миң саны 100 миңге чейин жеткен. Неме Кыргызстан маданият бүгүн жок го. Анан кайдан мындай өнүксүн? Коомдук аң сезимчи.
Маселе ушунда болуп атат. А мурда турчу да алып окуйсуң. Анан кийин сен ошондо бүгүн мынакей карап экономикалык өсүүбүз кайда барат? Коом кайда кетип атат? Бул жөнүндө чоң талкууларды эгерде казак телевидениясын салыштырып көр, кыргыз телевидениясы, бизде ал жөнүндө эчтеке деле жок. Теория алдыга кетсе анан жетелеп кетет. Андай жок болуп атат. Экономикалык өсүш, коомдук өсүш, Ош облусунун дейли же Баткендин Чүй облусунун өнүгүүсү кандай болот 10 жылдан кийин? Бишкек каякка барат? Ал жөнүндө жокко. Анализ жок. Анализ жок. Маселе ой жүгүртүүлөр жок. Бул анан кийин немеден чыгат да. Өнүгүүсүн. Ал эми ошол үчүн узагыраак менимче экономикалык өсүү болот. Ал эми руханий өсүүдү батыштан карап көрсөң. Анан экинчиден бүгүн жанагы телефондор кетти, китеп окуyan азайды. Ал эми китеп дүкөндөргө карасаң, балдар үчүн адабият жок десе. Анан көрөсүң да. Мына кече эле Санкт-Петербургда китеп жалпы Россиялык китеп ярмаркасында болду. Аябай. Алар Америка, Европанын деңгээлине жетиптир да, өтүп кетиптир. Кичине балдар үчүн ар бир тармак биология, математикадан ушунчалык жөнөкөйлөштүрүп, татаалдаштырып кетип атат. Алып эле неме балдар окуганга бизде кирип көр. Бүттүн тарыхка жөнүндө жазылган Санжыра деңгээлинде. Ар өрөөндөн чыккан баатырлар. Бул анан кайдан? Ал эми балдарга арналган атайын адабият жок болуп атат. Андай дейин десеңиз, жанагы эме болуп атпайбы? Бизде ошол балдардын курактык психологияны түшүнгөн жазуучунун өзү жок болуп атпайбы? Мисалы балдардын курагы кайсыл курактан нени сиңире алат, нени сиңире албайт дегендей. Себеби кээде баягы жомок жазган жазуучулардын деле жомокторун ошол адабияттарын окуп калып атам. Бирок окусаң же логикалык ката көп, же лексикалык ката көп, деги эле ошол идеологиялык каталар көп да. Эми туураны айттым. Мына япондорчу менимче 15 же 20 жыл илгери идиотту, Көкне Достоевскийдикини жөнөкөйлөштүрүп, баягы жалпы окурманга жеңилирээк болсун деп чыгарды. Америкада мисалы Марк Твен, Том Сойердин жоруктары дейли. Ошону 8-10 жаштагы балдар, 10-12 жаштагы андан обары куракка ыңгайлаштырып койгон, жөнөкөйлөтүп. Бир эле чыгарманы бир нече деңгээлгечи ошондой кылып чыгарыш керек. Ал эми биздин жомокто жанагы бизде көбүн карасаң, кыргыз эл жомокторунун негизинде тарбиялаган го мурдачы. Ал себеби күн башка китеп жок, жомокторду күнөө кече айтып отуруп, бала кичинекей кезинен ошол дүйнөгө кирген. А бүгүн жок да. Бүгүн ошол сен айткандай мультфильмдерге, ТикТокко атаандаш болчу китептерди кызыктырып чыгарыш керек да. Аны мына орустар чыгарыптыр, чехтер чыгарган, америкалыктар Германия, Италияда чыгарган. А бизде андай диверсификация жок болуп атпайбы? Бирок бар, анча-мынча жазгандар бар экен. Мен азыр атын унутуп атамын. А бирок жалпысынан алганда мына акылдуу бала бар, эстүү бала бар, башка. Мен неберелериме түшүндүргөндө акылдуу баланы айтасың, эстүү бала бүтүнлөй абстракттык түшүнүктөр да. Реально, мисалы бир китепти мен котордум беле, Олжобай Шакир менен жарнакташып. Мен англис тилден которуп кийин мисалы шамал дейт, тоодун башында бороон башталды. Баягы ылдый келет дагы мейманканага кирет. Мейманкана эшиктерин жабап, бар жылуулаганда шамал качып чыгат. Анан качып чыгып дагы тиги ушинтип бирөөдүн үйүнө барат, алда терезелерин жапканда дагы суук качып чыгат дагы акыры барып бирөөнүн жана жер тамына, кампасына кирет. Анан ал сүйүнүп кетет. Мынакей карды айдап келди да. Муну коюп койсок, жайында муз неме болот. Баягы муздат этти коюп сактайбыз деген. Бир баштан аяк жана орустар айткандай познавательный. Бир нерсени жетеленип кетип атасың да, бияга кандай болду, тияга кандай болду, бияга мындай болду деп. Көп китептер ушундайчы, англис тилинде, башкаларда көрсөң бөлөк атайын чыккан. А бизде андай азырынча жогураак экен, чын айтайын. Мен азыр неберелериме тандап атып, китеп Бишкектен айтам го, аз эле китепти алдым. Себеби адептүү бол, башка эчки десең, азыр шаардагы балдар эчки эмне экенин билбейт. Аларга жанагы телевизор, iPad эмне экенин, телефон, ушулар менен машина, ушундай менен түшүндүрсөм, оңоюраак түшүнөт экен.
Муну дагы музейлерге келгендечи, мисалы Мюнхенде техникалык музей бар. Эгер ал жерге кирсең, ата-энелер балдары менен кирет, балдар кечке чейин чыкпайт. А бизде азырынча тарых музей, башка музейге экспонаттар азыраак. Көрүп жүгүрүп чыгып кетесиң, болду, кол тийип кармаганга болбойт. Экинчи кирбейт ал, кызыксыз. Ал эми ал жерде эртеден кечке же кандай тормоз, коробка передач кандай иштейт, мотор кандай иштейт, кармап алып муну бассаң ал иштеп атат. Өз ошону жасап жүрүп, же болбосо нефтини, мунайды бургулаганда кандай бургалайт, токту жүргүзгөндө кандай жүрөт. Мисалы Балтимордо техникалык музей. Ар бир штатта деле, Швейцарияда, Люцернде барсаң, баарында бар да. А бизде ал техникалык бир музей жок го. Анан кайдан эме болсун? Бул деле келер бизге, бирок жок болуп атпайбы. Ошол үчүн айтып отурабыз да. Биздеги баягы ошол техникалык музейлерди айтып атабыз, ошол чет өлкөлөрдө. Бизде техникалык музей эмес, жок дегенде ошол бизде адеп сабагы деп киргизип койгон. Адеп сабагында адептүү болуш керек, ыймандуу болуш керек дей берген. Ошол адеп деген, ыйман деген жөнөкөй эле сиз айтып атпайсызбы баягы саламдашпайт деп. Ошол саламдашуунун зарылчылыгы эмне үчүн саламдашыш керек? Саламдашуу адамга эмне берет? Ошону айтып бере албай атпайбызбы? Эми саламдашуу биринчиден жанагы позитивдүү же оң таасир этет. Маанайыңды көтөрө коет. Бул да адам, мени адам деп атат депчи. Таанышууга жол ачат, мамиле кылууга жол ачат. Анан кийин бизнеске жол ачат, кала берсе. Тилектештикке, кол кабыш кылганга жол ачат. Айылдарда мисалы илгери барсаң, майда балдар көрсө салам алейкум деп жүгүрүп келчү. Бизде эле Кудайга шүгүр, мына 70-ке келип калдым. Бүгүн барсаң андай жок. Андай сейрек болуп кетип атат. Анан мурдатан жанагы биздин салтты сактоо маселеси келип чыгат экен да. Салтты жана баарын эле мындай жок, бул заманга талап кылбайт дегенде, улууга урмат, кичүүгө иззат деген. Могул нерселер өзүнөн өзү жанагы кичүүгө үлгү болуу, улуу кишилерди, улуу кишилерди үлгү бол, жакшы нерселерди көрсөт, жаман жолго бастырба, талим тарбия бер деген. Аны бер дегенде бул сөзсүз эле мындай кылба эмес, өзүң өрнөк бол, көрсөт да. Анан экинчиден жана балдар эгерде ошондой саламдашууга башкага үйрөнсөк, аябай кызык таасир этет да. Мына саламдашпоо чоочун алыстаныңбы, анан кетип атканда Бишкекте мындай байкадым. Бүгүн жаш балдар чоң кишилерге жол бербей калыптыр. Эгер сакалың бар, мындай белиң ийилген болсо жөн, агерде мындай түзүрөөк шыпылдап басып атсаң, аял деле жөңкүп кетип атат, эркеги делечи. Ал эми айтайлы цивилизациялуу же өнүккөн өлкөлөрдө мындайды көрбөйсүң. Ал жерде жаштар болобу, башкалар болобу, бул адеп. Адеп эмеден кайдан башталат экен? Менин оюмча, адеп кичинекейге үйдөн башталат го. Анан кийин окуп алгандан көргөн жанагы үйдөн алган тарбия эгерде көчөдө кармала турган болсо, коомдо моралдык же ыймандык нормалар да жакшы сакталат окшойт да. Себеби бүгүн үйдө бир мынакей мондай менин бул темада көпкө сүйлөгөндүктөн бир аз неме болуп турат да, ойлонуп жүргөнмүн. Айтайлы, илгери мугалим баланы кандай кылса да жакшы бол деп тарбиялачу, кээде чаап койчу, башка болчу. А бүгүн ошол мугалимдин функциясы жөнөкөй эле робот сыяктуу болуп калды. Барып алып мугалимди жакалап атып атышат. Баласына үлгү болгон адам. Ошону менен ата-энелер көргөзүп атат да. Сен дагы дейт, көчөдө ким сага неме кылса, жакасынан алсаң болот, башка кылсаң болот депчи. Биздин мындай терс көрүнүштөрдүн баарынын чыгышы ошо адептик акылак нормаларынын бошошуп кеткендигинен деп ойлоймун да, коомдочу. Анан ал жөнүндө жана сен абдан туура айттың. Мисалы, кичинекей балдарды ошол улууну көргөнүңдө саламдаш, башка саламдаш, жолду бер, көчөгө неме кагаз ыргытпа дейт. Бизде дин бул жерде тарбия ролун аткара албай калат экен. Анткени бул биздин дээрибизде, үйдөн көрүлөй. Көчөдө жүргөндө эч качан
таштандыны көчөгө таштаба. Же болбосо жан челекке сал барып таштанды салчу деген. Эгерде тоого чыксаң азыр Кыргызстанда тоолор, Бишкектин үстүнө же башкага чыксаң балит. Бар жерде жана желим челектери жатат. Желим челектер, бүт өлкөлөр баары жатат. Таштап койгон, каерде отурган жерине таштап кетип аткан бир топ эле экен. Шаарда да көрөсүң. Ал эми мына бир топ өлкөлөрдө болдум, андайды көрбөйсүң. Таза. Москва, Ленинградда деле жүрсөң, көчөлөр таптаза. Мындай жашыл зоналарда. Эмне үчүн? Бул коом өзү, ар бир адам өзү моундай эгерде ошол жерде балит болсо, ал өзүнүн жашаган чөйрөнү, булгаарыны түшүнүп калып, ошого жол бергенге аракет кылышат окшойт. А бизде парктардын ичинде, башка жерде карасаң таштап кетип атат го. Кантип оңолобуз билбейм мен деле, оңой менен түшүнбөдүм. Биз мурдакыдан да артка кетип атабыз да бул жагынан. А дин берки иман деп айтканым менен айтылган көп нерсе, эгерде кайсы бир нерсе көп айтылганда баасын жоготут го, кунун жоготут. Ооба намаз окуган башкалар көп болуп кетти, азыр эле экөөбүз келе жаттык. Жолдун эки жагында алым кулдатканын мечитинин турган жерде үйлөр канча чыгып кеткен экен. Азыр жол кеңейип калыптыр го. Ошол ар бир адам ошо бийлип туруп чыгып кете берди да. Жок, бул коомдуку, элдики деген түшүнүк жок болуп калган экен да. Аны назарга албай калган экен. Ошондой болсо керек. Мен эми өтө эле негативдүү айтып атам. Оң көрүнүштөр өзү деле биз мактанчу нерселер бар. Бирок коомдогу талуу нерселерди. Мен Асан кагым десем, сиз менден өткөн Асан кагы турбайсызбы? Коң эми элдин маанайын түшүрбөй. Мындай эми бул сөзүмөчү. Тияктан чет эл узак жүргөндөчү, анан бул жакка келгенде канат байлап келесиң да, ой бизден. Анан бирок келгенде жанагындай сен мисалы айтайлы Европада же Америкада жүргөндө бир адам мага мисалы сага уруй айтпайт. Бир адам машинеси менен сен жолдон өтүп кетип атсаң жөөлөп келбейт да, тезирээк өтүп кет депчи. Жолдо кетип атканда бир адам сен көкүрөгүн мынтып алып, жол телефонду кармап алып сени сүзүп кетпейт да. Бу жерге келип алып ошонун баарын көрүп атпайсың. Машина менен кетип алып, мындай бурулам десең да көрүп атса чыраң жол берет го. Бизде эмнегедир ушул нерсе жок болуп аткандан анан келип анан ойлойсуң да, ой биз качан оңолобуз. Бардык ак тилек менен баарын сүйөсүң, жакшы көрөсүң, бирок жана кемчиликтерди көрүп анан жаның кашаят экен да. Көндүм болуп калса ошол жаман экен. Эми ойлонгон адам аны жакшы кылганга умтулат деп ойлойм. Бирок көпчүлүктү буруш оңой эмес го. Мисалы мен кече эле Кытайды көрүп келбедимби? Кытай менен Европаны салыштырганга менде мүмкүнчүлүк болду да. Анан Европада мындай тазалык бар экен, бирок тазалык ал элдик тазалык экен да. То есть эл өзү таштандыны таштабаганга аракет кылат экен. А Кытайда ал күч менен тазалыкты камсыздап атышыптыр. Мисалы бүгүн күнү бою эл таштай берет экен, а түнү менен баягы тазалыктын кызматкерлери ошону тазалап чыгып кетишет экен. Бир жагынан экөөндө тең тазалык бар. Бирок Европада элдик тазалык болуп атат, а беркиде мындай каржылык бийликтин күчү менен ошол баягы айлык берип, анан кийин ошол тазалыкты камсыздап атышат да. Мен ойлодум эле, шарт деле түзүп койсоң, мисалы мына жерде жер аңыз болуп турбайбы? Ошол жерде ошол парк кылабыз дешип атат окшойт да. Парк кылып койсо, элге шарт түзүлсө, анан эл тазалабай калат, жанагы таштан таштабай калат окшойт деп ойлодум. Бирок ошол эле учурда азыр Кытайдын мисалын көргөндөн кийин, жок, бул оңдоп койгонуң деле жардам бербейт окшойт дейм да. Ал үчүн же жанагы мындай катуу жана бийликтен мындай ошого айып салып, көзөмөлдөп, ушундай кылыш керекпи? Жана Гитлердин методун колдоныш керекпи? Же кадимки сиз айткандай жанагы китеп аркылуу, сабак аркылуу, керек болсо мечиттерде ошол тазалык жөнүндө көбүрөөк айтылыш керек. Мен оюмча, анан моундай дүйнөлүк тарыхты мамлекеттердин бул багыттагы ишти өнүгүүсүн карап отурсаң, мисалы Европада бизден айырмаланып, Орто Азиядан айырмаланып, Орто Азияда эми биз көчмөндөр дейбиз өзүбүздү, аны менен сыймыктанып жүрөбүз. Бухара, Самаркандтарда
тазалык орто кылымдарда Европадан жакшы болгон. Эч ким көчөгө жугунду төккөн эмес. Ал келген саякатчылардын жазгандарынан окуйсуң. Ал эми Европада 1480-жылы кара чума деген болуп 25 миллион ел кырылат. Ошого чейин алардын жана жугундунун терезеден көчөгө тиги таштандыларды көчөгөлөргө кетип жүргөн. Өлүм башка келгенден кийин алар мындай балит жасаган болбойт экен деп токтогон. Ал эми бизде андай жанагындай ел шаарларга топтолбогондуктан аны көргөн жок. То есть ошондой оору сыяктуу же мындай таштандынын кесепетин көрө элек. Бирок азыр мындай кыйыр түрдө көрүп атат. Анан мына Кытайда айтып калдым. Мен Сингапурда айлардым. Ли Куан Юнун эгерде 2 томдугун окуп чыгып, анан мен Сингапурлук студенттер менен да сүйлөштүм да. Ли Куан Ю күч менен аларды европалыктарда жүрүм-турумга коомдук жайларда үйрөттү. Ошол үчүн жана студенттер айтат, биз дейт жана сагыз чайнап баягы көчөгө таштаганда bir $30-40 штраф, айып салынат. Анан кийин өбүшсө да коомдук жайларда дейт, ошол үчүн токойдун арасына парктардын бурчуна эч ким жок жерлерге барып өбүшөт. Ушундай болуп калганбыз дейт. Элди ошентип үйрөткөн. Болбосо Ли Куан Ю адеп бийликке келгенден кийин ал баягы алардын эли жарымы Кытай, жарымы мусулмандар, алар ушул биз сыяктуу эле болгон экен. Анан ушундай каттуу тартип аркылуу киргизген. Азыр бүгүн таптаза кимде болгон айтып жүрөт. Мына сен өзүң деле көрдүң. Муну эл басыш керек экен. Мынакей Абылгазиев премьер-министр кезде сөзүн бүткөрүп коеюн. Жол эрежесин бузгандарга адегенде 4000 сомдон айып такты дагы, ой, бул көп экен деп 2000 сомго түшүрүп коюп атат. Коомдук жол эрежеси бул мыйзам. Туура жолдо жүрүүнүн мыйзамы. Ушуну бузуп атканга анан эмне үчүн адамды аяш керек? Ага жаза колдонуп, ал экинчи жасабагандай болуш керек. Мына буга байланыштуу мына кече эле Москва, Санкт-Петербургда барсам, тажик, кыргыз, өзбектер таксисттер экен. Анан Бишкекте деле жүргөн таксисттердин көбү Москва, ошол жакта Россияда иштеп келгендер. Анан айттым, сурадым да мен, ай балдар, Бишкекке эмне үчүн ушундай жүрбөйсүңөр? Баягы эрежени баарын сактап. Ой, Москвада ушинтип эле чырак жакшынакай эле болуп, тартиптүү эле болуп калабыз. Европадагындай андан да жакшы жүрөт экенсиңер десем, айтып атпайбы, ал жерде эгерде ошондой бузсаң, сүрөтүң түшөт, артыңан келет, айып пул салат, бүттү. Чөнтөгүңдөн көрөсүң. А Бишкекте аз, тапкан салыштырмалуу аз. Анан кийин бул жатазанан мындай кээде эч ким деле артыңан түшкөн жок. Көрүп атпайсыңбы, кээ бир адамдарда 10 жолу айып жолу тартип бузгандардын немеси бар. Төлөнбөй турат, 40 000 сом, 60 000 сом. Көрдүң, мыйзам аткарылбай атат. Ошондон болот экен. Азыр биздин сөзүбүз кечиресиз, жанагы эми балдардын саламдаш болсун, муну китептен башталып, анан тазалыкка уланып кетти. Демек, азыр тазалыкты камсыздоонун, элге тазалыкты үйрөтүүнүн 2 гана жолу бар экен. Бирөөсү чоң жанагындай экологиялык катастрофа, чоң кыргын, ачарчылык. Экинчиси бийликтин кадимкидей эле катуу колу. Ооба. Тарбия ошол болот. Анткени берге айткан тарбия, мечиттеги тарбия жетпей атпайбы? Мына мисалы Кытайга байланыштуу Ли Куан Ю 1963-жылы болсо керек, биринчи жолу Бейжиңге келип, Кытай Компартиясынын эмесине баягы кеңселерге кирет да. Кирсе баягы чылымды чегип алып эле бурчка таштап коюп атып түкүрүп атканын көрөт. Аны айтат да, Европа батыш дүйнөсүндө мындай эмес. Бул биздики. Оңдогула. Ушундай эле нерсе немеде да болгон. Сингапурда деле. Ошондон кийин экинчи жолу келсем дейт, ошону эске алышыптыр дейт. Алар ошол замат оңдоп үйрөнүп атат. Ооба, Кытайдыкы улуу маданият, эң байыркы маданият, ким Ли Куан Юдан Чарльз Сноу журналистке суроо берип атат да. Силер мында Кытай
тигил деп бир неме кылып айтса, сындагандай суроо берсе айтып атпайбы. Силер 10 жыл ашып барса 10 жылдын келечекти ойлоп жашайсыңар деп айтып атпайбы батыштагылар. Ал эми Кытай 300-400 жылды эсептеп дейт. Ошол аралыкты кандай өтөбүз деп жашайбыз дейт. Жай, бирок ишенимдүү, шашпай. Агай, рахмат чоң. Рахмат сага да. Китептерди эми бул азыр китептерди берип койдуңуз сиз. Бирок эми окуп чыгуу милдетин да жүктөп койдуңуз да. Эми окусаң көрөсүң эми. Буюрса. Мен эгер чын айтайын, мону ар бир сөздө жандай изилдеп бүтүн далилдер менен эме кылдым да. Ооба. Көбүнөн бул эми да көрөсүң. Рахмат агай. Рахмат сага. Ак жол.